Мына жигиттер Абхазияны кармап атат чекеден. Соңку күндөрү социалдык тармактарда Абхазиянын номерлери менен жүргөн унааларга текшерүү жүрүп жатканы тууралуу маалыматтар тарап, анда айдоочулар ал жактан келген машинелерди албоого чакырып жатышат. Абхазия номерин полный стоянка турат экен. Апасы коолап тур да. Өздөрүнчө таможенный стоянкасына. Ол дагы ошол жактан чыкпайт экен. Кыскасы албай эле койду. Кай тосуп кармайт экен. Чалсаң таможенналар келет, прокуратура менен совместно алып кетишет. Сотрудниктер жүрөт экен полный эле. Авторыныкына кирип кетишиптир уже. Машинасы барлар жаткандан пайда жок. Эртераак келип, могу жерде ысыгында түшүлөр бүтүрүп алгыла деп айтышып атат. Сүйлөшүпчү. Алып алгандар күйөт экен акчасынан. Бу жерде мага запчасть кылып сатып аткандар да полный текшерип атыптыр. Таможенналар аякта да иштеп атпы да. Запчасть кылып саткандар да кармап атыптыр. Муну биринчи казайынын кармайт экен. Ошол аркылуу акчасын өндүрсө болот да, бирок долго экен да, долго болчу. Абхазиянын мамлекеттик номерлери тагылган автоунаалар 16 марттан тартып текшерилип жатканын мамлекеттик бажы кызматы тастыктады. Маалыматка караганда, рейд ЯЭПке кирген өлкөлөрдүн кызматташтыгынын негизинде жүрүп, анда Абхазиядан келген машинелер өлкөгө кандай жол менен канча убакай келгени иликтенет. Жол кыймылын камсыздоо башкы башкармаларынын кызматкерлери менен биргеликте Кыргыз Республикасынын жарандарынын башкаруусундагы Абхазия Республикасынын мамлекеттик номерлүү автоунаалары токтотулуп текшерилген. ЯЭПтин бажы кодексинин 264 жана 275 беренелеринде көрсөтүлгөн. ЯЭПтин бажы аймагында убактылуу ташылып келинген транспорт каражаттарынын пайдалануунун шарттарынын сакталбагандыгына байланыштуу Абхазия Республикасынын мамлекеттик номерлүү автоунаалары бажы инфраструктура мамлекеттик ишканасынын аймагына жайгашкан бажы көзөмөл аймагына жеткирилген. Жалпы 10 автоунаа кармалды. Бажы кызматынын кошумчалашынча, Абхазиянын мамлекеттик номери менен жүргөн автоунааларды текшерүү өлкө аймагы боюнча уланып, анын алкагында ЯЭПтин аймагынан транспортту убактылуу киргизүү шарттарын бузган машинелердин баары айып короого киргизилет. Кайгул милициянын билдиришине караганда, текшерүү Абхазиядан келген унааларга гана эмес, чет элдик номерде жүргөн башка унааларга да тиешелүү. Абхазия же Армения же Грузия деп автоунаалар бөлүнбөйт. Анан кайсыл тармак менен деп да бөлүнбөйт. Бизге кайсыл мамлекеттин органдарынын баардыгы менен иш чарабыз бар жыл башында. Ошонун негизинде бул иш чара мурда дагы жүрүп келген. Просто бул учурда сиздерге азыр Абхазиянын машиналары көп болгондуктан ошолордуку кирип аткан үчүн ушундай элдин арасында кичине түшүнбөстүк болду. Бул иш чара ар дайым эле болуп келген. Ал ортодо бүгүн 19 мартта Бишкектин Алаттуу аянтында Абхазиядан келген машина ээлери чогулуп, өлкө бийлигинен Абхаз номуру менен жүргөн автоунааларын каттоону талап кылып чыгышты. Ал эми унаа мамлекеттик мекемеси Абхазиядан келген машинелерди каттоого Кыргызстандын мыйзамдары жол бербестигин билдирүүдө. Себеби дегенде Абхазиядан азыр толугу менен оң урулдуулар келип атат. Себеби оң урулдууларды каттоого алынбайт. 2015 атайын президенттин жарлыгы чыккан. Ошол указдын негизинде бүгүнкү күнгө чейин бир да оң урулду транспорт каражатын каттоого албайбыз дагы. Бизге келип кээ бир кайрылгандар ушундай алып келсем болобу деп биз аларга айтып атабыз, түшүндүрүп, алып келбегиле, оң урулду транспорт каражатын эч кандай оформить эте албайсың, өзүңө каттоого кое албайсың дагы деп айтсак дагы эми жарандар алар өздөрүнө эркиткен ошол машиналарды алып келип атышат. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматына караганда, Абхазиянын номерлери менен жүргөн унаалар Орусиянын аймагындагы өткөрмө пункттардан убактылуу деп жаздырып чыгышат. Ошол көрсөтүлгөн мөөнөттө чыкпаса, алар тараптан издөөгө алынып, чыккан унаалар боюнча маалыматтар ошол өлкөгө жиберилет. Андыктан Абхазиядан келген автоунааларды сатып албаган оң. Назгүл Ахунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.